Assalamu алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу Талас жеринин тургундары жана Талас элине келген коноктор жана биздин каналдын подписчиктери жана көрүүчүлөр. Биз ушул жайдын башында Таласта жаңы ачылган Экофиш деген эс алуу жайын тартып кеттик элек. Балык кармап эс алып балык жеп кетип турган жер. Бүгүн дагы бир жолу ошол жерди тартып кандай өзгөрүүлөр болду, эл үчүн кандай ыңгайлуу шарттар түзүлдү, ошолорду дагы бир жолу тартып сиздерге көрсөтүп берейин деп чечтик. Биз азыр өзүңүздөр көрүп турган ошо Экофиш эс алуучу жайында турабыз. Бул жерде коноктордун балык кармаганына бир аз тартып кетели деп чечтик. Мына сиздер бул жерге Таласка келген конокторуңуздарды, досторуңуздарды ушул жерге алып келип эс алдырып, балык карматып же балык карматтырып, бышырып жесеңиздер уят болбойсуздар деп эсептейм. Жана өзүңүздөрдүн үй бүлөңүздөр менен, туугандарыңыздар менен да келип ушул жерге эс алсаңыздар эң жакшы жер деп айтсам жаңылышпайм. Себеп дегенде бул жерге келген ар бир конок бул жердин балыктарына жана ошо кызматтарына, бул жердин шарттарына, ошо эл үчүн түзүлгөн баардыгына ыраазы болуп, ыраазычылык сөздөрүн угуп атабыз. Жана биринчиден ошо биздин каналдын атынан ушул жерди ачкан байкеге жана ушул жерде иштеген эжелерге, экөөлөргө, карындаштарга баарына ошо эл үчүн кылып аткан кызматтары үчүн чоң ыраазычылык билдирип кетебиз. Жана биринчиден ушулардын баардыгына, байкелерге, эжелерге, карындаштарга, энелерибизге ден соолук, аманчылык жана будан дагы алдыга көптөгөн ийгиликтерди каалап кетебиз. Мына эмесе туугандар, бул жерге келсеңиздер, кааласаңыздар, берден өзүңүздөр балык кармап эс алып, ошо балыкты куурутуп жеп эс алып кетсеңиздер болот. Жана бул жерде дагы кызматы, эгерде балык кармалбасаңыздар же кармагыңыздар келбесе, бул жерде ошо кызматтагы балдар ушинтип сетка менен кармап, жакшы балыктардан өзүңүздөр каалаган балыктарды көрсөтөт, алып чыгып, ошол балыкты сиздерге бышырып берет. Ойлогон ойду тыя албай, үмүттүн барын кыя албай, жүрөсүң дале жок болуп, билмексен болуй албай. Сен менин айдай сулуу жыргаламсың, демдеги толкундаган ырларымсың. Урматтуу туугандар, мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай, ушул жер Экофиш эс алуучу жайы. Бул жака жаңы боз үйлер келип дагы кененирээк көбөйтүлгөн. Мурунку видеобузда башында ошо бул жерде бир боз үй болчу. Азыр ушу эл үчүн, сиздер үчүн жана биз үчүн бул жерге дагы 5 боз үй кошулуп тигилген. 6 боз үй болуп калды, 2 тапчаны бар. Жана бул жерде балдар ойноочу батут, боз үйгө отурганы, бул жердеги кызматтары бекер, батуттары дагы бекер, кызматтары да бекер. Бала чака менен келсеңиздер, сарсана болбой, ошо батутта ойнотуп, балдардын да көңүлү ачылып, кененирээк ойноп, кененирээк чуркашып, жакшы эс алып кетесиздер деп ошо сиздер үчүн ушундай кызматтарды бекер койгон. Жана ошондой эле туугандар, бул жерден бир гана балык эмес, жана салаттын эң жакшы салаттын, даамдуу салаттардын түрлөрү бар. Суу ичимдиктери, кымыз, напитоктор бар. Жана бул жерден төмөндөгү номерге чалып, же экрандагы номерге чалып, заказ берсеңиздер дагы болот. Үйгө конок келсе же өзүңүздөр үчүн заказ берип алдырсаңыздар болот. Доставкасы бар. Салаттарынан да заказ берсеңиздер болот, балыктардан дагы заказ берсеңиздер болот. Кечинде келип калып балык кармай турган убакыт болбой калса, бул жерде холодильникте атайын кармалып сакталган свежий балыктар бар. Ошолордон дагы жасатып, куурутуп жесеңиздер болот. Мына өзүңүздөр көргөндөй мондай золотой форель деген балык, кыргызча атаганда ошо алтын форели, чоң жана эптүү балыктар экен булар. Өзүңүздөр көргөндөй ошо союлуп жаткан жеринен да бир аз үзүндөй кылып тартып көрсөтүп коелу деп чечтик. Урматтуу туугандар, бул жерге бала чакаңыздар менен келип, балдарыңыздар эс алтып, ушинтип балык карматып, ойнотуп, батутка ойнотуп, өзүңүздөр эс алып кетсеңиздер болот.
туугандар, эми биз сиздерге ушул жердин адресин дагы бир жолу кененирээк айтып, кененирээк көрсөтүп берип кетсек. Мына бул Ленина көчөсү, азыркы жаңы ат менен улица Чыңгыз Айтматова болуп айтылат. Нар жакта ушу жаңы роддомдон өткөндөн кийин эле эки заправка бар, баарыбызга белгилүү, баарыбыз билебиз. Ошодон өткөндөн кийин эле бул жакта оң жак бетиңиздерде Ак Калпак остановкасы бар. Бул ориентир алганыңыздарга жана кол менен да көрсөтүп коеюн азыр. Бул жак болсо ушу арка болуп кетет, Бакаятта Кең Аралга кеткен жак. Мына ошо Ак Калпак жерден эле оң жакка бурулсаңыздар, могу жерде күмбөз турат. Ушу күмбөздү карай кетсеңиздер адашпай барасыздар. Азыр мен ошол жак бетке да өтүп, сиздерди кантип барасыздар, кайсы жолго түшөсүздөр, баарын кененирээк көрсөтүп кетем. Түп-түз эле ушул жол менен машина менен болсоңуздар айдап келип, мынакей жана күмбөздөн өтүп, бир аз өткөндөн кийин эле келе бергенде бул жерде бир аз бурулуш бар. Туугандар, бурулуштан кайрылганда эле бул жака эмес, ушудан оң жак түгүстө кайрылып, ушул бойдон түп-түз эле тетиги крышасы көрүнүп турган жерге барсаңыздар, адашпай Ала тоо эки балык эс алуучу жайына жетип барасыздар. Мына бул жолду дагы көрсөтүп коеюн, көптөр адашып кетиши мүмкүн ушул жерден. Анткени бул жерде жетейин деп калганда жол дагы бир эки жакка бөлүнүп кетет экен. Мына сиздер көрүп турганда машина бараткан жерде, мынакей бул жерде Ала тоо Экофиштин баннери турат. Жана бул жерге келсеңиздер, ушул жакта сол жак бетте адашпай таап келесиздер. Ушул жерге келип, дамдуу балыктан жеп, кымыздан ичип, напитоктон ичип, дамдуу салаттардан жеп, келип эс алып кетиңиздер. Жүрөсүң дале